Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элинин багбандары. Биз Жети Үз районунун Дархан айылынын дыйканчылык менен алектенген тургуну болобуз. Биз ушу 10 гектардан ашык аянтчага Жети Үз районуна ыңгайлашылган өрүк, алма, алмурт, карагат, малина, клубника экпелебиз. Ошо менен буга чейин ар кандай химиялык жолдору менен дарылап азыктандырып келгенбиз. Бүгүнкү күндөн баштап 2024 июнь айынан баштап биз өзүбүздүн ата мекендик биоорганикалык препараттарды колдонолу деп чечтик. Себеби биз өндүрүп жаткан товарлар органикалык, таза, даамдуу, чыдамдуу болсо биз экспортко чыгууга өтө чоң мүмкүнчүлүктөр болот экен. Жана өзүбүздүн ата мекенде өндүрүлүп жаткан препараттарды колдонсок, биз мамлекетибизге өтө чоң салым кошкон болуп эсептейбиз. Ошо менен бирге бул жерде биз азыр реал органикалык биоорганиканын препаратын колдонууну чечтик. Бул три в одном деп коет. Бул жерде зыянкечтерге жана чириндилерге, ооруларга алдын алуу күрөшөт жана удобрение катары да үч түрдө иштейт. Жана бул жерде дагы биздин Ысык Көл областындагы айыл чарба департаменти өндүрүп жаткан триходерма курттары бул зыянкеч курттарга каршы иштейт жана ошо менен бирге биолин препаратын колдонууну чечтик. Муну менен биз сиздерге сунуштайт элек. Эмне себептен дегенде биз өндүргөн товарларыбыз канчалык органикалык түрдө өндүрсөк, биздин өзүбүз жеген жарандарыбыз дагы дени сак, таза таза улут болууну үмүт кылабыз жана ошондой болот деп ишенебиз. Жана баарыңыздарга сунуштайт элек, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүп жаткан ата мекендик препараттарды колдонсок деп. Эмне себептен дегенде биз кандай гана сырттан кайсы товарды албайлы, биз мамлекетибизге минус эле келтирбесек, плюс азыраак жагында иштейт да. Биз канчалык ушул өндүрүлгөн товарларды колдонсок, булар дагы өнүксө, бизге да пайда, элибизге да пайда болот деген чоң үмүттөбүз. Бул дүйнөлүк эмеде практикадан өтүп келаткан нерсе, лицензиялары бар. Бул мамлекетибиздин көзөмөлүндө өндүрүлүп жаткан триходерма жана биолин препараттары. Биз сиздерге сунуштайт элек, жана азыр чачып жатканда дагы видеолорун сиздер менен бөлүшөбүз.